десеңиз. Мен балам Темирбеков Баяман, Жалал абад облусунун департамент аскер күзөт бөлүмүнө кызмат кылганы кеткен. Мага аяктан өлгөн сөөгүн беришти. Өзү асын өлдү дешти, бирок өзү асынган жок. Өлтүрүп туруп колума мен жок союп, эч кандай эчтеке экспертизанын жыйынтыгы жок берип коюшту. Мага экспертиза, независимый эксперт керек болуп атат. Ошону сурап. Денесинин баарын айтып берсин. Денесинин баары көк ала, башынын баары Аты жөнүңүз кимсиз? Мен Темирбек кызы Эркингүл. Темирбек кызы Эркингүл. Канчанчы балаңыз эле? Экинчи балам. Өзүм 6 баланын энеси. Балаңыз өз каалоосу менен кеткен да аскерге? Өз каалоосу менен кеткен. Ошол жакта калам деп 12 күнү эле сүйлөшкөн. Ушул айдын 12-синде? 15 күнү түнү өлүп атат, 16 күнү мага узуп атышат. Мен 16 күнү үйдөн чыгып баргычакты алар союп, көзүнчө устукандап туруп коюп коюшуптур. Барсам моргтун ключун берип койдум, кааласаң алып кет. Ачкычын бериппи? Моргтун ключун кармак. Ошолор кимдер моргтун? Жок экен, ал жерде кароочу да жок экен. Участковый да жок. Жалал абад шаарыныкыбы же? Жалал абад облусунун Базар Коргон больницасынын моргунун алдында отурдум. Түнкү саат 2:30 баргам. Эртең мененки чейин ошол жерде отурдум. Тигил тарап эмне деп атат эмеден кызмат аскердик бөлүктө? Аскердик кызмат аскердик прокуратура билет дейт. Ал аскердик прокуратурага эч кимдин сөзү өтпөйт экен. Военныйлар эч кимсе эчтеке дей албайт экен. Аскердик прокуратура чечет экен, аскердик прокуратура кааласа берет экен, кааласа жок экен. Канчанчы жыл эле балаңыз? 2005-жылы 20 жашында. Кат жазып кеттир, кат жазганында ким алды, ким бар эле, анын баарына эч кимсе так жооп бере алган жок. Кат колуңузга тийдиби? Кат колума ксерекстен өткөнүн эле алдым. Ал өз баламдын өзүнүн колу менен жазылган кат эмес. Коркутуп туруп жаздырган кат. Башка Өзүнүн комнатасына эмес. Иштеген тил жердеги асын өлдү деген жерге барсам, ал жерде эч кандай камера жок, кабинетте камера жок экен. Камера жок. Ташиевдин жардамы керек жерде. Ташиев кыймылдап текшергиле десе текшерилет, Ташиев айтпаса эчтеке жок булат, жаап коет. Жакшынакай эле жаап коюшту, мен баргычакты эле уже союп туруп тигип коюшуптур. İçinde эмнеси бар, эмнеси жок мен билбейм. Баламды мага чүпүрөк ороп эле берип коюшту. Денесинин баары көк ала экен. Тил жерден алып кетип атканда тартып чыгышты. Денеси бүт көк ала. Башы жарылып, кабыргасы сынып, томугунун баары, бутунун томуктарынын баары көк ала. Берцинин изи бар экен. Бут кийимден. Мыкачылык менен өлтүрүлүптүр. Мен мамлекетке баламды ишенип жибердим. Мамлекет мага баламды устукандап туруп колума кармап койду. Мендей жалгыз бой энелер балдарын ким коргоп, ким чечип бере алат? Эч ким жооп бербей атат. Өзү өлүп калды деп атышат. Эксперттин кагаздары эмес, акты, сойгондугу тууралуу акты деген эчтеке берген жок булар. Барганда эле моргтун кагазын берип койду. Эме өлгөндүгү тууралуу справка берип койду. Анда саат канчада өлгөнү, эмне болуп өлгөнү жазылган эмес. Сиздер сүйлөйсүздөр. Бул эмне немеден бул кабар деген военкоматка келбей туруп түспүске келди. Ошогон просто мунга жетпей мен эптеп кечиктиришти булар. Самолеттон кечиктиришти атайын. Бул деген саат 6-дан эле 7-ге чейин кабар келип калды. Анан
мындай военкомат билбейт экен, военкомат эчтеке билбейт. Мен сразу эле чалдым, муну алдырып алып чалсам, алар эчтеке билбейт экен. Ошондон баштап анан бул эсенге киргенден кийин анан кийин чыкты да. Болбосо бул жөн эле жабылып эле калмак, ошо боюнча эле алып келип берип салмакмын, эчтеке билбей калмакпыз. Siz çoğun esizби? Ата эмесин мен баккам да, мен багып чоңойтком, мен баккам. Мен өзүм чоңойтком да, менин үйүм жок дейт. Булар квартирада жүрөт. Контрактка иштеп акча таап жүрүп атам. Мен тамды болом деп кеткен анан тамды бирөөчү жердеги тамына кирип албадыбы? Түбөлүк тамына кирип албадыбы? Ушундай болду. Эми муну чындыгы чыкпайт го, мындай балдар өлүп атпайбы, чындыгы чыкпай калып атат, комумду жаап атат, баары жаап атат. Прокуратурасы дагы ошол жерде экен, урду деген бир баланы коюп коюптур дейт, анысы деле ошол жактуу экен. Сөз жок, ошону эле баарын бир сөз болуп атат. Эчтеке кылбай атат муну. Эч ким жооп бербейт. Прокуратурасы өзүнө баш ийет экен, эч кимге баш жооп бербейт. Биягы эмне кылат? Судмед эксперт дагы ошо прокурордун тилин алат экен. Таза эле өзү эле өзүнө эле ошо кабыргасын сындырып, башын сындырып бүткөн дейт го ошо. Ошого бара албайт болчу. Деген жарык жакшы бала болчу. Акча таап энесине там кылып, башка 4 эркек бир тууганы бар, аларды солдатка кантип барат. Эптеп тамды кылып коюп чоңойтмок болчу. Эскирип аткан жакшы эле болуп калган, эскирип. Ушундай болбоду. Бишкекте эле болчу, которуп ийген тияка жалгыз эле нарындык окшойт, ошо жакта нарындык жок окшойт. Жазда иштеп аткан жана немесинде рацияга турган. Рацияны балким рацияны талаштыбы балдар, ким билет. Ошого деле карап калыс болуп коюшса болмок беле. Ал рацияга бар, бул деген ооруп айыккан, бул операция болгон. Бул ушу солдатты каалап барган, операциядан кийин айгы 6 айдан кийин кайра барган солдатка, кайра иштейм солдат болом, ошол жака иштеп мен деген. Акча таап иштейм мен, милиция болом ошол жака барып деп. Ушинтип аткан болчу келесеги. Ара барганда эми ооруп операциясына карап туруп, аны жеңилирээк рацияга коюптур чындыгында эле. А балким ушундан болдубу? Кандай экенин териштирген киши жок, баары эле билбейбиз дейт. Мен эле оюм бул жолу эле ошо болот. Орун талашканбы дейм. Анан алар талашып койбойбу? Калыс болуп калбойбу? Анан ошол кимисине болот, билбейм. Эч ким жок. Конушпайт эч ким. Ой, бул эчтеке жөн эле өзү эле ушинтип койду деп эле коюп атат. Арыстан алай деле ушинтип өлбөдү беле. Өзүн өзү өлдү болуп койбоду беле, аны деле бир келесин көргөзүп эле өлдү деп койбоду беле. Бул баланы деле биртке баскан жерин көргөзүп эле өлдү деп койду. Каракей, асылганы жок, башка жери жок. Ай, мынтип койду муну деле. Анакей камерасы гана. Ана камерасы гана көргөн гана. Анан ал жерде өкмөт баары жүргөндөн кийин, ай бирин бири жеп атса деле карап койбойбу? Биртке болсо деле мушташып деле тартып койбойбу бири-бирине? Андай жокпу? Контроль жокпу? Ал жерде эчтеке жок окшойт. Контроль жок окшойт. Билбейт экен, баары эле билбейбиз дейт го, билбейбиз дейт го. Ошо эмне кылам, бияктын военкоматы көрө элек деле бизге кабар келди. Аяктан эле келе калды, капысынан эле келип калып, анан бул жөнөкчөктү муну кармап жүрүп 15 саатта жеткизди. Эсилип 15 саатта барды. Ошого чейин эле союп даярдап койду. Эртеси күнү мынакей чогултуп эле 6 саатта алып келип койду. Келгенинде бергенде бат эле берип коюшту. Баргычакты тазалап койду. Жооп бербейт эч ким жок. Эй, моуда жүрөгү ооруган болчу дейреси. Ушунун ичинде отурдум мен, эмне ачып жиберип коет, бул жүрөгү жарылып өлүп калса эки өлүктү алып келет беле, бул өкмөт эмне кылат эле. Самолет сураса да бербей койду. Мен кантип эсилтип апарам деп, эчтеке карабай койду, эчтеке карабай койду. Башкаларга жок дегенде жеңилирээк койду, мына акчасын төлөйт эле да. Ошол акчаны берип монтуп көйм атабыз го. Ой, Кудай, ай, мен кызыма боор мына бул балам дейт, мен балам дейм. Bunun жүрөгү ооруйт. Бул эмне болду деп ачкыч колунда жүрөт, ачып алып туруп баласын сүйрөп калса эмне болот эле канчалатып. Неге ушул абалга келтирди? Мунун мээсин ордуна койгон жок. Бул деген жинди болуп калса эмне болот? Калган баланы ким багат? Калган 5 баласын ким багат? Мына 6 бала болчу. Эми калган 5 баланы ким алат эле? Бул өлүп калса мен кантип багат элем? Эмнеге ушуларды ойлоп койбойм? Эмне кылам мен? Жарылып атам. Ичим күйүп өлүп атам. Ошолорду ойлогондо бул балам өлүп калса, кызым өлүп калса, 6 баласын 5 баланы кантип багат элем мен? Эмне кылат элем балам? Ай, ушуларды жакшыраак текшерип берсе жакшы болот эле. Өзүнчө жанагы эксперти болгон жок. Эксперти деген таза деп атат. Могу жерде көкаласы касылып бүтүп, анан кан агып бүткөндөн кийинки кебетеси бул болуп атат. Буга жооп болобу, болбойбу билбейм. Ишенбей атам, канчалаган балдар кетип атат, канчалаган эне кейип атат. Аны эми калган балдарын кантип берет солдатка?
эмне кылам балам, жардам болобу буга, бул кызыма жардам болобу. Ne çoğardınız be? Эжекеси Белесова. Belirsiz oğlum. Ayıt öğretiniz. İmle Башынан okuyalım. баштаппы? Atı yönünüz kim? Атым Адиля. Adile. Адиля, Арыстанбек кызы Адиля. Эжекеси болом, бөлөсү. Эжекемдерди шаардан департаменттен тосуп алдым. Экилерде келишти. Келип киргенден Кече. кийин жок 16-сы күнү. Кече 17-си. 16 күнү ошо департаменттен шаардан тосуп алдым. Тосуп алгандан кийин эле начальниги бизден өтүнүп кечирим сурады. Баарын айтып берди. Балаңарга эч ким тийбейт деди. Силер барбайынча деди. Это 2-де болгон. Биз ошентип бизге бир машина берди, ошо менен чыктык. 3:55-3:50 менен сааттын эмеси менен болжолдоп мен караганда ошондо болгон. Ошо менен чыктык. Жолдо чыгып баратканда билбейм, атайын кылыштыбы, мага ошондой көрүндү. Аябай жай айдагандай болду. Ушундай убакытты соскондой болушту да. Иним чогуу барганбыз, бир тууган агасы. Ал кайра айтып атты, мен айдайынчы, силер аябай жай айдап атасыңар деп. Бат эле жете турган жерге биз көп убакытта жеттик. Ошентип тозо турган биз жеткичекти бизге ошакта начальник номерин берген. Чалсак бир да ала алган жокпуз, ал номерди бизге эч ким байланышкан жок. Ошентип Жалал Абадка жеттик, саат 2-лерде 1:30 жеттик окшойт. Биз адашып кеттик, ошондо 2:30 биз эмеге бардык, войскага. Базар Коргонго эмесин өтүп жаткан жака бардык, где он служил. Айка кирсек бизди тосуп алышты. Бияктан шаардан 3 департаменттен 3 кишини жибергенбиз деди. Бул юристти, начальник штабаны и медикти жиберди. Алар бизди тосуп алды, бизден мурун кетишиптир. Бала каякта, баланы көрөбүз десек эле бизди ошо муунуп калган кабинетке киргизип маяктан муунуп калды. Ушул жерде өткөн убактысын баарын ушул жерден өткөргөн балаңар деп биздин убактыбызды алып баштады. Биз сразу эле балага барабыз, кана бала дегенде моргко алып баштады. Моргко дагы жарым саат 40 минутта жеттик. Жетип моргко келсек эле моргто эч ким жок. Аякта морг бекилген, эч ким жок. Бирөө чуркап келип эле күлүштап келди. Биз следовательди чакырдык, талап эттик ошону. Следователь жок, прокурор жок, эч ким жок. Болгону жана департаменттен 3 киши келди. Алар элементарно ким прокурор экенин, ким следователь экенин, ким алып барып аткан ошол нерсенин баарын билишпейт экен. Бизде мурун барышкан алар. Биздин атыбыздан келип аткандан кийин, шаардан бери, ушу Кочкордон бери келип аткандан кийин алар ошол известность болуш керек болчу да. Анан биз барып моргду ачпагыла дедик. Анан чуркап барып эле жана департаменттин юристи күлүштап келди. Мен колунан алдым дагы. Муну эмне кылабыз десе, ачып баланы ала бергиле деди. Биз эчтеке кол жазып, расписка жазып кетиш керек экен, заявление жазып, потом что биз телону алып кетип атабыз деп. Аны жазбайбыз десек, мейли алып кете бергиле деди. Аякта участковыйлар келди. Биздин следователь жок. Ал именно ошол уже 17 күнү түнү болуп атат да. 16 күнү бүттү, 17 күнү түнү болуп атат. Ошондо уже башка дежурный экен. Ал болсо мен эчтеке билбейм. Мына алып кетсеңер алып кете бергиле, пожалуйста деп күлүштү, колубузга карматып койду. Биз ошакта жүрдүк, турдук, биз талап эттик. 3 киши биз менен барган департаменттегилер чалып атабыз деди. Жок деди. Командир барды, Баяманын командири. Ал да эч кимге не мог дозвониться элементарно. Чалып атабыз деди. Эч ким чала алышкан жок. Ошентип саат 3 болду, 4 болду. Биз баланы алып кетели десек, уже аны союп коюшуптур. Бизге саат 2-де департаментте отурганда балаңарга эч ким тийбейт деген. А бизге колубузга берген копия элементарно жанагы вскрытие кыла электе осмотр тела болот го. Ошонусунда времясы жазылыптыр. 11:50
ближе к 12 болуптур. Ошол моментте уже бул моргко келип уже вскрытие болуп аткан моментти бул департаменттеги начальник штаба отчет берет Бишкекке. Ошол моментте биз Бишкекте еще эжекемдер келе элек болчу. 2-де келгенде бизге деген балаңар союлган жок, эчтеке боло элек. Тийбейбиз балаңарга, барып өзүңөр көрүп, өзүңөрдүн эмеңер менен, участияңар менен биз вскрытие кылабыз деген. Оказывается, ошол времяда уже вскрытие болуп бүтүптүр. Ал нерсени бизге эч ким айткан жок. Биз ошентип күттүк. Кечке до утра отурдук, күттүк, мейли дедик. Саат 9-да уктап келишеби дедик. Чыгып атканда эле билдик ошо денесине бирдемке табарыбызды. Ошону талап эттик, судмедэксперт тап келе десе, ал судмедэксперт базар кургондуку жок экен. То ли в отпуске, то ли больничныйда экен, бизге деген нооканбы, ноокендин эмесин алып келдирткен. Алып келдирткен жок, ошол вскрытие кылыптыр. Ошону талап эттирди, биз ноокенге машина жибердик. Тияктан машинаны жиберсек, ал келбей коюптур, туруп, просто он с постели не встал. Анан следователь издедик. Следователь жок, албайт. Биз прокурорду таптык, прокурорго чалды. Менде бүт видео фиксация бар. Ошол видеодо прокурор менен сүйлөшкөндөрү бар. Мен турбайм деди. Мен барбайм азыр деп койду, болду. Бүт ошо РОВДнын следователи будет разбираться деди. Хорошо деди. Потом следовательге барып обращаться этет, ал болсо прокурорго деди. Полностью. Анан кийин мейли дедик, күттүк, ошентип до утра биз уктаган жокпуз, ошо моргдун жанында отурдук. 3 департаменттен, Бишкек департаментинен келген адамдар эчтеке кылган жок, командир эчтеке кылган жок жаныбызда. Жана участковыйлар машиналарында отурушту, ар ким өзүнүн делосы менен занимались. Биз отурдук, эч ким эчтеке кыла алган жокпуз. Анан кийин эртең менен уже биринчи очередь эме келди. Следователь келди бизден. Келип айтты бизге. Мен дейт, бир жакта вызовдо жүргөм дейт. Мен да утра уктаган жокмун дейт. Мага эч ким чалган жок дейт. Биз болсо дежурныйдан да чалдыртканбыз, башка адамдардан да чалдыртсак, адам ошол следователь просто проигнорил, албай койгон да телефонду. Анан кийин мага эч ким айткан жок деп кутулуп кетти. Болгону бүт вскрытияга ким добро бергенин, полностью ким аркылуу кылып аткан нерсесин баарын бул прокуратура мойнуна алат, прокуратура кылат деп койду. Макул дедик, прокуроруңду күтөбүз дедик. Судмедэксперт келди, андан кийин судмедэксперттен сурадык, силерге кандай мыйзам боюнча силер кылдыңар десе, бизге деген поручение берди деди. Ким берди десек, совместно следователь РОВД и военный прокурор берди деди. Ошолордун совместный соглашениясы менен биз вскрытие кылдык деди. Хорошо дедик. Ал письменном виде болду деди. Кана ошол письменном виде соглашения аны муну десек, бүт РОВДда деди, следователя деди. У следователя сурасак, менде эчтеке документ жок, менде болгону баланын личный жанагы именно асынгандан кийин чечиндирип калган ичинде чөнтөгүндө эмне бар, ошолор эле бар деди. Зажигалкасы, духин флакончиги, кагазы, ручкасы болду. Ошол эле экен. Ошону да бериле десе берген жок эч ким. Бүт личный кийимдеринен бери, личный блокнотторунан бери болот ар бир баланынчы. Ошонун баарын бүт прокуратура алып кетти деди. Видеофиксация полностью копировать этип алып кетиштир. Биз кабинетине кирсек, командирдин кабинетине кирсек, нигде камеры не было. Бирок камера деген коридордо бар, ошону бере алабыз деп бизге берди копиясын. Ошо бир күндүк элечи биз сурадык, 3 ай служба кылган, ошакта 3 айлык эмне кылып жүргөнүн баарын биз көргүбүз келет, ошонун баарын бериле десе, архивде ал не сохраняется, ашыкча бир жумалык сохраняется, бир жумалыкты биз бере албайбыз деп койду. Хорошо дедик. Ошентип эме келди, прокурор келди. Прокурор келгенден кийин следователь машинасынан турап качып кетти. Просто он не встретился прокурор менен, кетип калды. Анан судмедэксперт алып туруп кетип калды. Мен уже бүттү, жумушум бүттү деп дарыны сайды. Биз кирдик, моргко кирдик. Кстати, прокурор келе электе моргко кирдик, следователь менен келгенде эле. Кирип мен видеофиксация кылдым. Видеофиксацияда визуально жана осмотр кылганда там написано было то, что никаких синяков нет, ссадин нет деп. А итог мен полностью фиксация кылдым. Полностью предплечье, эмелердин баарында синяктары бар экен. Жамбашында,
буту жактарында, между пальчиками бутунун ошол жактын баарында синяктар бар экен. Могу эмеси ребросу прям эмесинен кабыргасы монтип чыгып, сайылып чыгып турат, ошол жери көгөргөн да. Явно видно то, что он сломанный. Мен моягы сыныптыр го десем, ошол судмедэксперт айтты. Бул деген вскрытие кылганда, во-первых, вскрытие кылып атканда сындырып алышы мүмкүн деди. Это бир. И экинчиси жанагы ак шешеп эмне деп койчу эле, кепинди байлаганда катуу байлашат турбайбы, ошондо ошол жери көк ала болуп калышы мүмкүн, ошону изи деп койду бизге. Биз хорошо дедик, бирок бизге деген жанагы телосын көргөндө уже синяктар тарап баштаптыр. Биз ошону эле көрдүк да. Почти 1,5 сутка болуп баштаган. Анан кийин эле прокуратура келди. Прокурор келгенден кийин биз ошону талап эттик. Бизге деген до вскрытия кебетесин көрүшүбүз керек. Бизди күтпөй кылдыңарбы, на какое основание кылдыңар десек, бизге деген УПКнын 37-статьясын, 178-179 статьяларын берип атат. Өздөрүнөн сурап, мага ошол именно жазылган жерин мага көрсөткүлөчү десем, айтып атат, могуларга сылайм, ошону өзүң окуп ал деп койду. Следователь айтат. Самое главное, баланы алып кетишибиз керек болду. Анткени бала уже 1,5 сутка, почти 2 сутка уже күн ысып баштап атканда. Ошентип прокурор келди. Келгенден биз эмени талап эттик. Кагазды бергиле десек, биз бере албайбыз деди. Видеофиксация анын баарын кылган ол следователь деп айтты десек, следователь эмес, бизде деди военный эме прокурор. Хорошо, ошол жактан бизге сүрөтүн бергиле десек, бере албайбыз деди. Биз көрсөтө алабыз деди. Хорошо деди. Көрдүк. Көрсөк балабыздын мен өзүм киргем да моргко. Киргенде биягында садинасын көргөн эмесмин башындагы. Анткени пакет кийип коюптур, мындайынан ороп коюптур. Ошондо билинген эмес. Биягы жалпак боюнча эле, бирок бирдемке сарапина болгонда мен да өзүм жоготкон үчүн көп маани бербей калыптырмын ал жерде. Мен көк ала жактарына эле карадым. Анан кийин аяк жактан прокурор көргөн сүрөттү көрсөк, моягында чоң садина, мындай шишкасы турат, и биягынан мындайынан жарылган да, и кан болуп турат. Анан явно видно то, что моянда бараздасы турат, и неправильно да баразданын эмесичи турушу. Асынган баланыкы мындайынан туруш керек го негизи. Мен өзүм эмесмин, бирок визуально биз деле билебиз да. Аныкы мындайынан турат, и плюс еще мояктан баары көп да. А биз уже баланы ачканда ал көктөр тарап кеткен. И башка мындай бизге алыстан еще мындай эле көрсөттү телефондон. Приблизительно мындай караганда көк алалар көп эле экен да. И самое главное ошол шишкасы. А биз ошо шишкасын көргөн жокпуз, анткени уже его убрали. Анан до вскрытия бизге деген приблизительно осмотр тела кылат да. Ошол осмотр телада деген фиксация кылат, полностью письменном виде жазышат. Ошону бизге бергиле десек, көпкө чейин убакытты созду, бирок берди бизге. Бергенде бул деген не экспертиза, а бул деген просто визуальный осмотр да, бул деген боюн ченейт, каягында кандай көк ала, бирок аякта бүт таптаза деп жазылып турат да. Мо шишкасы жок, синяктары жазылбаган, мо ребросу жазылбаган. Ошонун баары жок болуп атат. И биз ошону талап эткибиз келип атат. Бизге эксперт керек, судмедэксперт. Биз кайра повторный экспертиза кылып, биз өз көзүбүз менен көргүбүз келип атат. Азыр кайсыл органын, кайсыл эмнесин алып койгон, элементарно башын вскрытие кылышыптыр. Башындагы гематомаларын баарын алып коюшат. Анын баарын просто эле алып эле ыргытып коюшат алар мусоркага. Анын баарын бизге көрсөткөн жок. Видеофиксациясын до конца көрсөткөн жок. 2 айдан кийин полный экспертиза даяр болот, анан чакырабыз дейт. Биз ошону балабыз эмне болуп өлгөнүн билиш үчүн дагы биз өзүбүз барышыбыз керек экен да ошол жакачы. Биз ошол жактан өзүбүз жалдырап, ар бирөөнү алып келиш үчүн, экспертизаны алып келиш үчүн өзүбүз чуркадык, машина менен барып, следователь издеп биз чуркадык. Эч ким чуркаган жок. Департаменттен жибериптир 3 адамды, 3 адам жөн эле туруп берди. Командир Баяманын өзүнүн жанында жүргөн командири, менин любимчигим болчу деп жүргөн командири өзү чуркай алган жок, эчтеке кылган жок, туруп берип койду. Биз чалып атабыз, эч ким алган жок деди. Прокурор келгенден кийин биз чалган жокпуз, эч ким чалган жок. Ким чалды, эч ким чалган жок деп койду. Болду. Ошонун баары менде видеофиксация бар. Мен ошонун баарын буду предоставлять. Биз алардын үстүнө заявление жазабыз. Биз мунун артына чейин до конца барышыбыз керек. Баяман үчүн Жаркылдаган мүнөзү.
буга басынышкан да баямандычы. Анан кийин бала эзилип кетпесин деп биз самолет талап эттик. Андан мурун Бишкектен чыгаарда бул эртең менен билинип атат да. Негизи бала түндө эле өлгөн окшойт. Бирок РОВДга Жалал Абад РОВДсына 6:50 түшүптүр вызов. Бирок бизге бияка Темирланга эртең менен түшүптүр. Ушинтип бөөңөр өлүп калды депчи. Ошол моментте бул өзү департамент полностью өздөрү билишкен. Ошол моментте мына ата-энеси бар деп самолеттон билет ала калып бизди жибере калса болот беле. Биз 15 саат такси менен жүргөндөн көрөк. Биз ошондо жетмекпиз, биз өз балабызды өзүбүз көрмөкпүз, өз көзүбүз менен. Скрытия боло элек деп көрмөкпүз. Ошонун баарын талкалап, баарын союп алып, мондай эле коюп берип коюшту. Азыр тантыгы жок да баланынчы. Анан кетип атканда биз айттык, бул бала жолдон эзилет. Биринчи берген машинасы скорой помощи болсо, эме болчу. Кондиционери жок, бир машинаны коюп коюптур. Биз ошону кечке талап эттик. Биз азыр мо өлүк менен ушул жерде отура беребиз дедик. Уже эжекем уже начала мындай кармана албай баштады өзүнчү. Эртерээк алып кетиш үчүн баланы биз ошол самолетту талап эттик. Мен андан мурун Бишкектен чыгып атканда эле мен 17-күнгүгө билеттерди карагам. Тамчы, через Ош, через Бишкек кете турган билеттердин баарын караганда билеттер бар болчу. Андан кийин эле эртең менен саат 6-да, 6:30 карадым. Эзилет. Биринчи берген машинасы скорой помощи болсо, эме болчу. Кондиционери жок, бир машинаны коюп коюптур. Биз ошону кечке талап эттик. Биз азыр мо өлүк менен ушул жерде отура беребиз дедик. Уже эжекем уже начала мындай кармана албай баштады өзүнчү. Эртерээк алып кетиш үчүн баланы биз ошол самолетту талап эттик. Мен андан мурун Бишкектен чыгып атканда эле мен 17-күнгүгө билеттерди карагам. Тамчы, через Ош, через Бишкек кете турган билеттердин баарын караганда билеттер бар болчу. Андан кийин эле эртең менен саат 6-да, 6:30 карадым мен. Анткени уже азыр следовательдер келет дегенде мен билеттерди карап баштадым. Андан мурун мен департаменттеги кишилерге айткам, начальник штабаларга, бизге билет карай бергиле деп. Сүйлөшүп авиакассалар менен сүйлөшкүлө десе, авиакассалар жабык, азыр сүйлөшө элекпиз, анан азыр кое тургула деп созушту. Созушкандан кийин мен айттым, байке, мына мен өзүм карадым ушу авиакассаларды. Билеттин баары уже распроданный. Ар бир кишиге чалып, силер 2 эсе акчасын төлөп беребиз, бирок билетин алып беребиз, ушулар жетип алсын деп, хотя бы ушу өлүгүн аман-эсен чиритпей жеткирип бергилечи деп сурансак, ошону кыла албай коюшту. Эч кими, Бишкекте департаменти, Жалал Абадтагы эч ким эчтеке кылган жок. Прокурору келип туруп, мен эчтекени не знаю, эч ким эчтеке деп чалаган жок. Мына никто не знает. Я тоже был на вызове, дейт. Мне в известность, мага жаңы эле утром позвонили, сказали, дейт, мен келгичекте ошо время болду, 9:10 болду, дейт. Болду. Ошо менен өлүктү алып келдик, машина менен келдик. Еще биякта жолду, жаңы жолду ачып беришти. 5 саатта келдик жолдо. Кондиционер машинасын хотя бы берди, ошону талап эттик. Биз ошол жерде отуруп ызылдап, ыйлап, ошол жерде кайра бергиле деп атып, ошону берди. Самолетко эчтеке кыла алышкан жок, билет алып бере алышкан жок. Эми азыр талап эткенибиз ошо судмед эксперт алып келип бизге деген ошону чыгарып берсин. Ошо гематомаларын, гугаласын, кайсы жеринде башындагы гематомасын полностью бизге фиксация кылып, колубузга ошол кагазды берсин. Анткени алардын жазган судмед эксперти Нокенде келген киши жазып берген кагазда эчтекеси жок. Булар жашырышкан. Мен командир менен бир машина менен келдим, Баямандын командири менен. Айттым, байке, ушул гематомасын сиз көргөнсүз да. Сиз деген келгенде уже баланы мойнунан чечип жерге жаткырып коюптур дедиңиз. Ошону ичин сиз ачтыңыз да десем, ооба, мен эчтекесин көргөн жокмун деди. Хорошо, мейли, кийимден көрүнбөй калат, могу плечолоручу мейли дедим. Ама башында шишкасын көргөн жоксуң, билбейм деди. Бул билбейм дегени, бул деген он что-то скрывает, значит. Он кого-то прикрывает, значит. Жанагы Оштук Кара Суудагы бала, шектүү 2006-жылкы бала,
ошонун тааныштары окшойт деп биз подозреваем да. Ошону биз талап этебиз. Сабагандыгы билинип турат да. Башка бирдекени айтып экен, бирдеке. Кол менен кармашкан, анткени экиине көп бала. Сиздер эмне каяктан келдиңиздер? Ошо ала берсеңер, бул биздин Кочкор районунун корреспонденти болду. Айта бериңиз. Департамент охраны конвойерine келебиз. Эмне деп кылып атат азыр? Ошол жактын представительдерибиз биздин негизги кызмат ушу түрмөлөрдө айтышат. Алло. 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 Түрмөгө кайтарып атканда кайтыш болуп атабы? Кандай? Ошол эмнедер казармага. Часто, не? Азыр эмне иш-чара көрүлгөн да таным? Ошол боюнча. Ал боюнча кылмыш иши козголгон. Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан тергөө иштери жүрүп. Сиздин фамилияңыз ким? Ошол батальондун мурунку командир батальондун майор Акмурзаев Акматалиев? Алло. Мырзаев. Саламатсыз. Саламатсыз. Мен жана өлгөн баланын эжеси болом. Жана да сүйлөштүм эле видео мененчи. Биз республиканыкы дейм. Так, Исмаил Жыргал Рысбекович менен сүйлөштүк да. Алар биз ата энелер. Жалал Абад базар кургон 17 июль саат 6:30 болду. Дагы деле отурушат. Командир, участковый ровд базар кургону. Морг жабык. Баянанын апасы. Ключ бизге берип койгон. Эч ким жок. Күтүп отурабыз.